Oliyachılık takvalık menен gelet. Oliya деген Kudayдын dostu деген söz. Kalıgıl oliya men şeksiz işenem, al alımdagı болгон, anan çında эле oliya. Oliya dese biz oylop kalabız, bul jana gayipti bilip alat. Mintip bilip çöntөгөн эмне бар экен oliya. Жок, oliya деген андай эмес. Oliyaga Kudayым көбүнөлөп салса билет, болбосо ал деле билбейт бир нерселерди. Ал гайып билет деген сөз, oliya Kudayга жакын адам деген сөз. Дуасы кабыл боло турган таква адам деген. А мунун илими бар. Окуп отурсаң, бүт бары эле илим. Kalıgıl oliyanын китебин алдым мен, бир ойлоп коем, бир сабак кылып Kalıgıl oliyanын ар бир сөзүндө маани берсе, аят хадистен келтирип айтса, бул өтө чоң эмгек болот. Неге эле биздин кыргыздарга өзүбүздүн ошол диний адабияттарыбызды пайдаланып, мисалы үчүн Kalıgıl oliyanын китептери, же болбосо Тоголок молдонун китептери, Баймет Абдрахман уулунун окуу, же болбосо Зарзама мисалы үчүн, ошого окшогон китептер бар да мисалы үчүн. Ошолордун ичинде көп исламият, кут билим, мисалы үчүн. Же Манастын өзүндө толтура ислам. Манас окугандар ислам билбейт, ислам окугандар манас билбейт, ана эле бири менен уруша беришет. Адам билбегендин душманы.